саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Коомубуздагы болуп аткан өзгөчө келген президент менен кеткен президенттин ортосундагы мамилелер аркылуу мен өзүмдүн жарандык көз карашымды, калыс сөзүмдү ачык билдирип коеюн деп чечтим. Бул кайрылуумду кыргыздын салтына байланыштуу улуу атасынан эле баштай берсем, анда сөз Алмаз Шаршенович жөнүндө. Урматтуу Алмаз Шаршенович, мындан бир аз илгерирээк президент деген сөз элге кандай таасир тийгизчү эле. Президент деген сөздү укканда президент бул эң таза адам, патриот номер 1 республикада, айкөл деп түшүнчүк. Кийинчерээк бул балдарыбыздын аттарындагы, неберелерибиздин аттарындагы ошо президенттин атына окшоштуруп, болбосо ошо президенттин тегерегиндеги адамдардын аттарынан ысымдарын коюп, балдарыбызды ошентип эркелетчик. Балдарыбызга жакшы окуу, таза бол, кийин президент болосуң деши керек. Бирез эле убакыттын ичинде бул баалуулуктар өзгөрүп кетти. Азыр балдарыбыздан сурасак, президент болосуңбу десек, ачык жооп бере албайт. Бүгүн президент деген сөз өтө кир сөздөрдүн арасына кошулуп калды. Урматтуу Алмаз Шаршенбекович, Алмаз Шаршенович, Манас эпосунда бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнгөндү бөрү жейт, бөлүнүп кетти кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет дечи. Биз бүгүн эмне бул принциптерди кармабай, бул баалуулуктарды кармабай калдыкпы? Бүгүн балдарыбызга эмне деген тарбия беребиз? Бөлүн, чачыра, ар кимиң ар жакты көздөй кет дейбизби? Жакшы кишинин бир кулагы укпайт, бир көзү көрбөйт деген сөз бар. Ачуудун баары эле уу эмес, урматтуу Алмаз Шаршенович. Бирөө сизге ачуураак айтып атса, бирөө сизге курчураак айтып атса, сиз анын баарын эле угуп, ошолорго маани бере бербеңиз да. Сиз деген айкөл адамсыз да. 2011 жылы шайлоодо 97-98% кыргыз эли сиздин кандидатураңызга добуш бербедик беле. Ошо 97-98% ичинен 100% сизге чоң ишеним артпадык беле, Алмаз Шаршенович. Мен сиздин буну айтып аткан себебим, мен сизди каралайын, болбосо мен сизди жамандайын деген жокмун. Мен сизге жаран катары кайрылып атам. Бизге бүгүн Манаста айткандай өзүңүз айтасыз, абуке менен көбөштөрдүн кылып аткан бузукулук иштерин аныктап, элди ынтымакка чакырбайлыбы? Бир жеңден кол, бир жакадан баш чакырбайлыбы, Алмаз Шаршенович? Бул келген президент менен кеткен президент экөөңүздөрдүн колуңузда. Мен сиздин президент убагыңызда кылып өткөн жакшы иштериңизди гана айткым келет. Биринчиден, үркүндү ордуна коюп кеттиңиз. Бул ар бир эле кишинин колунан келе бере турган иш эмес. Бул кыргыз элинде
ат көтөргүс чоң иш. Экинчиден, көчмөндөр оюнун көтөрүп, Кыргызстанды дүйнө жүзүнө даңазалап кеттиңиз. Үчүнчүдөн, президенттик кызматыңызды ыктыярдуу түрдө тапшырып, бөлөгөл бөтөн элге сабак болдуңуз. Алмаз Шаршенович, бул сиздин эрдигиңиз. Эми ак куланы берип, ага жаңы келген президентти мингизип, анан эки тискин бир чылбырды бербей жатканыңыз кандай болот, Алмаз Шаршенович? Бул сиздин айкөлдүгүң эмес го. Бул кичине туура эмес болгонсо да, Алмаз Шаршенович. Бербейсизби эки тискин бир чылбырды? Камчыны да бербейсизби? Батасын кошо бербейсизби, Алмаз Шаршенович? Баарына чыдап келип, ушу кичинекей нерсени кечүүбү тандап калдыңызбы, Алмаз Шаршенович? Бийигирээк болуңузчу. Бул кеткен президентке, экинчи келген президентке кайрылуум. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз 6 жылга Манас ордуна Манас болуп келдиңиз кыргыздарга. Бул убакыт ченемдүү. Бул убакыт пырпас эле өтүп кетет. Чыңгызхан убагында айткан, бир ишти баштаба, баштасаң эч нерседен коркпо деп. Сиз бүгүн жакшы иштерди баштап атасыз. Эл сиздин баштаган иштериңизди колдоп атат. Биринчиден, коррупция менен болгон күрөштө тууганым деген жоксуз. Бул чоң кызмат иштеген, бул премьер экен деген жоксуз. Баарына тегиз көз карашта, тегиз түз карап атасыз. Бул бир. Экинчиден, региондорду өнүктүрүү деген программаңызга канча деген акча миллиондорду которуп, бул элдин колдоосун алынып атат. Урматтуу Сооронбай Шарипович. Үчүнчүдөн, сиздин Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгындагы кылган ишиңиз Кыргызды дагы бир жолу дүйнө элине таанытканга чоң салым кошуп, чоң иштерди бүтүрүп бердиңиз. Мунуңузга рахмат. Анан Алмаз Шаршенович сизге ак куланы мингизди. Эми жакында тискинин берет, чылбырын берет. Анан сиз Алмаз Шаршеновичке указыңыз менен айткан сөзүңүз бар эле. Ошону орундатып койбойсузбу? Урматтуу Сооронбай Шарипович, бербейсизби жанагы батырлыгын? Жаңы жылда чакырып алып туруп, батырлыгын берип туруп, төшүңүздү тийгизип, бири-бириңиздерди кечирбейсиздерби, урматтуу президенттер? Эл ушуну күтүп атат. Эл ушуну күтүп атат. Кыргыз элине ынтымак эле керек. Ынтымак. Кошуналар күлүп атат, бул келген кеткен кыргыздарга, президенттерге бийлик талашып, бүгүн дагы кыргыз элинин ынтымагы келишпей ыдырап, быпырап атат деп. Давайте. Жаңы жылга жаңы ийгиликтер менен барайлы, ынтымак менен барайлы. Жаман нерсе, таарыныштардын баарын эски жылга калтырайлы. Урматтуу президенттер, урматтуу эл башчылары, эл жакшылары, эл мыктылары. Элди ынтымакка чакырыш, Кыргызстанда калып кетиш экөөңүздөрдүн колуңуздардан келет. Менин айтарым ушул, калыс сөзүм ушул. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.